шаар аймагында кызамык оорусу күчөп атат десек болот. Кече келе бир сутканы алсак, эртең менен отчет айтты, 45 бейтап кайрылыптыр. Ушул эки мектеп учурда аралыктан окутууга жиберилген. Адистер айткандай, Жалал-Абад шаарында кызамык оорусу кайрадан кооптуулугун жогорулатты. Илдетке кабылгандардын дээрлик көпчүлүгү жаш балдар, мектеп курагындагы өспүрүмдөр. Анын натыйжасында калаада 2 мектеп жабылып, окуучулар аралыктан окутууга өттү. Шаарыбыздагы Кадыр Закиров атынан номер 2 орто мектеби жана Алым Усматовдун номер 7 орто мектеби аралыктан окутууга жиберилди. Себеби Жалал-Абад шаардык эпидемияга жана эпизоотияга каршы күрөшүү комиссиясынын биринчи чечимине ылайык бүгүнкү күндө шаарыбыздагы кызамык оорусунун алдын алуу иш-чаралары өткөрүлүүдө. Мына ошол мектептерден кызамык оорусу катталган окуучуларыбыз бар. Ошол оорулар мындай көбөйүп кетпесин деп, балдар ушул оорудан сактоо максатында ушул эки мектеп учурда аралыктан окутууга жиберилген. Ушул тапта кызамык оорусу менен Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 42 бейтап дарыланууда. Жатып дарылангандардын басымдуусу 1 жашка чейинки жаш балдар. Ооруканага кайрылгандардын катары да калың. Бир сутка ичинде 45 бейтап кайрылганы айтылат. Бул жааттан кооптонгон адистер жарандарга төмөндөгүдөй кайрылышты. Азыр негизинен бейтап көп болгону байланыштуу 5 күндөн узак дарыланат. Бардыгы 7 күн, 6 күн болуп дарыланат. Анын абалы жакшы болгондон кийин жана таблеткаларды берет иче турган болгондо биз үйүнө чыгарып атабыз сразу элечи. Көп жукканын себеби прививка алгандар бар, прививка албагандар бар. Жанагы бир аз дене табы көтөрүлүп, конъюнктивит болуп, жөтөлүп баштаган учурда, жана биз выспание, исиркенектер чыкпаган учурда ар жактарга барып, эл менен коомдук жайларга барып, башкаларга да жуктуруп атабыз да. Ошону айтып кетким келди. Ушул ата-энелерге же болбосо толун чоң адамдардын бардыгына негизинен бала ооруган болсо, коомдук жайларга апарбастан жана ошондой эле үйгө медицина кызматкерлерин чакырса жакшы болот эле. Адистер кызамык оорусуна кабылгандардын басымдуусу эмделбегендер экенин айтышууда. Аталган ооруга байланыштуу тийиштүү адистердин катышуусунда Жалал-Абад шаардык мэриясында эпидемияга жана эпизоотияга каршы өзгөчө комиссиянын отуруму өттү. Оорунун алдын алуу, илдеттин эпкинин кайтаруу багытында калаада комплекстүү иштер жүрүүдө. Жаш балдар арасында негизги бул катталуучулар ушу бүгүнкү күнгө чейин 167 учур катталган болсо, ошо саламаттык сактоо мекемелерине кайрылган. Алардын 144-үнөн ошол кызамык оорусунун ооругандыгы аныкталды. Бул лабораториялык жактан калган учурлар ошо клиникалык жактан коюлду десек болот. Эмдөө статусу боюнча алып караганда эмдөөнү толук алып бүт элек курак болуп калат. Ошолордун арасынан көпчүлүгү жанагындай эмдөөдөн баш тартып, ошол баш тартууунун натыйжасында ушул ооруп калган учурлар көп десек болот. Ал эми чоңдор арасында аз эле учур катталды десек болот, бир 12 гана учурга чейин жетип калды бүгүнкү күндө. Булар ошол жанагы мурун буга чейин алган албаганын билишпейт, негизи чоңдор. Ата-энелерге айтып кетет элек, сөзсүз түрдө ошол эмдөөнү алыңыздар. Бул эмдөө менен биз ошол толук кандуу ооруну болтурбоого же ооруганда дагы жаран жеңил түрү менен оорушу мүмкүн. Мындай оор кандайдыр бир эмеге алып барбайт. Ошол себептен биз сунуштап кетебиз ата-энелерге. Кошумчалай кетсек, кызамык аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миңдеген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Оору өтүшүп кетсе, пневмония, мээнин шишигине алып келип, адам азиз болуп калуу коркунучуна кептелет. Башка жугуштуу ооруларда эле анын алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө болуп саналат.